Рахмат, Дастан Артисбекович, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Өткөн жумада эл менен жолугушуу жумалыгынын алкагында Нарын облусунда болдум. Негизги тема бул жаш дарыгерлер менен жолугуу жана ординаторлордун абалын суроо. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ашырбек Мойдонович, ординаторлор дипломдон кийинки билим берүү өзгөргөн бир азчы. 2 жылдан 1 жыл кошулган. Анан Нарында мындай жакшы өзгөчө шарт түзүлгөндө ат башыда дагы Нарын облустук ооруканада дагы. Бирок өзгөчө шарт дегенде алар жатакана, ординаторлорго жатакана ремонттоп беришкен. Оорукананын жанынанчы. Анан ошо үй бүлөсү бар ординаторлор келип, жаш дарыгерлер келип, ошол жерге биз айылда жаш адистерди кармайлы деп атпайбызбы? Ошол жерде жашашат. Бирок кимдин жардамы менен болду ушундай жакшы шарт? Швейцария элинин жана Швейцария элчилиги жардам берип, ошол жатакананы ремонттоп берди да. Анан ушул практиканы биз эмнеге жайылта албайбыз? Ар бир айыл өкмөтү ведомстволук бир үйдү алып коюп, 2 бөлмөлүү болобу, 1 бөлмөлүү болобу, айылга келген жаш ординаторлорду, жаш дарыгерлерди кармап калуу керек. Алар абдан мындай 7 жыл, 8 жыл окушкан, патриот, баары билимдүү. Биз калат элек дейт, айлыгы абдан аз, 5000. Эми дарыгерлердин айлыгын көтөрүш керек. Кече дагы ипотека боюнча мен тапшырма бердим. Жанагы ипотека болуп атканда биринчи взносту төлөбөш керек, жана мугалимдер менен дарыгерлерге өзгөчө категория карап чыгыш керек. Бул жолу да тапшырма берем, бардык облустарда ушул Нарынга окшоп эле биз дагы тегерек стөлдөрдү өткөрөбүз, бирок тапшырма, протоколдук тапшырма Ашырбек Мойдонович карап чыгыш керек. Ар бир айыл өкмөтү, ар бир аким ошол жаш дарыгерлерге эмне кылып атат, кандай шарт түзүп берип атат жергиликтүү бийлик. Же болбосо жергиликтүү айылдык кеңештер чечим чыгарып берсин. Ошол айылга келген жаш дарыгерлерге кошумча 3000 сом береби, 5000 сом береби, ошондой практика бар. Мисалы үчүн Чаткалда бар, Сүлүктүдө колдошот. Бирок ошону бүт биз системага салып алышыбыз керек. Экинчи жакшы жагы, мына Нарында 33 жерде этнолагерь уюштуруптур. Бул абдан жакшы. Мектептин өзүнүн мугалимдердин күчү менен эле бээ саганды үйрөтүшөт, талкан, жүн тутканды үйрөтүшөт. Өлкөнүн бардык аймагында, тоолуу аймактарда дагы ушундай практиканы жайылтышыбыз керек. Анан үчүнчү маселе, Нарын шаарында элдер көтөрүп атышат. Ошол Турдакун Усубалиевичтин атын мораторийге карабастан биз кайрылганбыз. Азыр мораторий биз атын ошол көчөгө ыйгара албайбыз деген өкмөттөн жооп келген премьер-министрден деп. Кечиресиздер, бирок ошого карабастан алар кайрылып атат. Ушул жылы маареке өтүп жаткан жылы ыйгарыш керек атын деп. Андан сырткары ошол маарекени өткөрүү иштери кечеңдеп жатыптыр. Качан өтөт? Сентябрдабы, октябрдабы? Нарында кыш эрте келет. Ошону эртелетиш керек ошол жумуштарды. Рахмат.